Жумгалдагы тагдыр. 3-жолу турмушка чыккан кош бойлуу Асан Акунованын бир жагы кыйшайып калды. Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Чаек айылынын 41 жаштагы тургуну Токтогүл Асан Акунова 8,5 айлык кош бойлуу 2 жумадан соң көз жара турган эненин бир жагы кыйшайып, учурда райондук аймактык оорукананын хирургия бөлүмүндө дарыланып жатат. Аймактык кабарчыга белгилүү болгондой, ал айылдагы бош үйлөрдүн биринде 3-чү күйөөсү менен бирге күн кечирип келет. Токтогүл Асан Акунованын экинчи жолдошунан 4 жашар кызы бар. Буга чейин Чүй облусунун Ысык Ата районуна келин болуп, бирок ал жолдошунан кордук көрүп, уртокмоктон башы чыкпагандыктан ажырашып кеткен. Андан кийин Кемин районунун тургунуна турмушка чыгып, аны менен дагы ажырашкан. Ал дагы кол көтөрүп, кордук көрсөткөн. Мындан улам кызын көтөрүп алып, ичкен күйөөсүнүн токмокко качып кеткен. Ортодон ден соолугу начарлап, оор турмушту башынан кечирген. Ар кандай жумуштарда жалданып иштеп жүргөн мезгилде Чаек айылынын тургуну Болду Ажыгулова аркылуу Жумгал районуна келип, бул жактан Мелисбек аттуу тургунга турмушка чыккан. Райондук төрөт бөлүмүнүн башчысы Нуржамал Акылбекованын айтымында Токтогүл Асан Акунова 2 жумадан соң төрөйт. Ал эми жолдошу Мелисбек Акматов жакында эле Чаек айылындагы тазалык ишканасына жумушка орношкон. Көзү жакшы көрбөйт, майыптуулугу бар. Өкмөттөн 1200 сом жөлөк боло алса, жумушунан 6000 сом айлык алат. Алар дары-дармектен артпайт. Бир жагым кыйшайып калды. Жакшы эле жүргөм. Кебетемди көргөн кызым коркту. Ары чагып кетти го деп жүргөм. Тарайт го дегем. Бирок кечинде чыдатпай ооруп, эртеси ооруканага барсам, жаткырып салышты. Жакында көз жарам. Өзүм Ат башы районунан болом. Жашоо турмушум оор эле. 3-чү жолдошум менен жашайм. Эң алгач Ысык Атага келин болгом. Күйөөм ичкен киши болгондуктан көп кордук көргөм. Анан ажырашып кеткем. Андан кийин Кеминге келин болгом. Ал күйөөмдөн бир кызым бар. Ал да ичип алып сабап, тынчтык бербеген соң ажырашкам. Азыр шүгүр, Жумгалга келип 3-чү күйөө менен жашап жатам. Үйүбүз деле жок, батирде турабыз. Жолдошумдун көзү жакшы көрбөйт, майыптуулугу бар. Мен эч жакта иштебейм. Жолдошум айыл өкмөттүн тазалык ишканасында иштейт. Алган айлыгы 5-6 миң сом. Ал дары-дармектен артпайт. Кээде азык-түлүктөн кыйналабыз. Кошуналар анда-санда жардам берип турушат. Кайдыгер карабаган инсандардан колдоо сурайм, деди Асан Акунова. Булак турмуш кейжи. Аябай жашоодон, оокаттан, продукттан деген акча эме дегенде бүттүмө кыйналып жүрөбүз. Иште кыла албай эсептеп эл журттар деле кошуна колоңдор анча мынчадан берет. Нан, пан, пул, эт, Жумгал районунун Чаек айылынын 41 жаштагы тургуну Токтогүл Асан Акунова жакында көз жарат. Бирок ал учурда райондук аймактык оорукананын хирургия бөлүмүндө жагынын бир капталы кыйшыйган бойдон жатып калды. Токтогүл эженин жашоо турмушу өтө оор. Айылдагы бош үйлөрдүн биринде батирде турушат. Анын 4 жашар кызы бар. Буга чейин Чүй облусунун Ысык Ата районуна турмушка чыккан Токтогүл эже ал жолдошунан кордук көрүп, оор токмоктон башы чыкпагандыктан ажырашып кеткен. Андан кийин Кемин районунун тургунуна турмушка чыгып, андан бир куздуу болгон. Ал жолдошунан дагы бакыт тапкан эмес, себеби ичкиликтен башы чыкпаган күйөөнүн оор токмогу менен көрсөткөн кордугуна чыдаган эмес. Ал эми Жумгал районуна ар кандай жумуштарда жалданып иштеп жүргөн мезгилинде Чаек айылынын тургуну Болду Ажыгулова аркылуу келип, бул жактан Мелисбек аттуу жаранга турмушка чыккан. Азыркы учурда андан боюнда бар. Райондук төрөт бөлүмүнүн башчысы Нуржамал Акылбекованын айтымында Токтогүл эже 2 жумадан соң көз жарат. Ал жолдошу Акматов Мелисбек жакында эле Чаек айылындагы тазалык ишканасына жумушка орношкон. Өкмөттөн 1200 сом жөлөк пул алат. Ушул заманда турмуш шарты оор, тагдыры татаал мекендештерибизге кайдыгер карабаган инсандардан колдоо сурайбыз. Ошонтип бир моментте ушинтип калдым. Түшүнбөй калдым. Ошол күнү эле келбейт билиңди, врачтар айтышты. Мен кийин ошо айтпайм, бирдемесине чагып кеткенби деп ушундай ойлорду эле жүрө бердим. Жүрүп эле анан кийин жото болчу да эмес, күчөп эле уктай албай оорутуп кыйналып баштадым аябай. Кыйналып эле анан кой биринчи болуп калдым. Барам, жолдошум да айтып калды, туруп больницага бар. Жото аябай болуп атасың сен. Чай да иче албайм, чай ичсем эле, нанды бирдеме жейинсем, нан тоголом бар эле, могу кичине кара жаш барабай акызып кетти го. Ошондо эле жеп баштадым. Түн ичинде суусайм. Чай ичким келет, чайчын чай чыркырап баягынан койдуп чыккан. Эмесем ошо биякта карашты дагы карам, бияка жазып беришти. Бияка жат.
бияққа келіп баран, бияқтан деле эчтеке кыла албай эле. Суусам, суу ичейин десем, түтүк менен деле ичип, түтүк беришкен. Түтүк менен мынтип чайды суутуп алып, мынтип чуртасам, мынтип кичине кетип да каары төгүлүп чыгып калат. Түтүктөн дагычы. Ошондон каары чыны менен убакыт эжелер айтат. Мындай өзүңдү кыйнап мынтип сүрүп деп ичип көрсөң депчи. Ичип алып каары түшүп калат. Ошондон мага тоңдоп. Канча балаңыз бар? Боюңузда да барбы? Менин бир кызым бар, ал 4кө чыкты. 4кө чыгып, Кудай буйрса жакында өз жарам. Эми ошо жакындаган сайын моорекинтип калдым, өзүм дагы умут калгандан кийин аман эсен төрөйлөрүм экен деп эле коркуп өзүм дагы бирдеме сезип отурам. Аман эсен төрөсөм чейин ичкендерге тийип жаш эле көргүлүктү көрдүм, башы көзүм жарылып, жашынакай эле сумдуктарды көрдүм, ошону аябай эле кыйынчылыгын көрүп келдим. Канча жол турмушка чыктыңыз? Биринчи жолдошуңуз каякта эле? Ал барбы эле? Эң биринчи жолдошум чындап келгенде Ысык Атагыда. Турмушка чыгып, андан кийин Кеминге чыктым. Кеминдин Орловка айылынан чыктым. Андан кийин бул чайык бул жолдошум болуп калды биякта. Өзүңүз кайсыл жак биякта элесиз? Өзүм жок, биякта эмесмин, мен ардын оттугунан болом. Жолдун Канча бир туугансыз? Туугандарыңыз да? 12 бир тууганмын өзүм. Бир туугандарым бар, эжелерим бар, байкелерим бар. Ал өздөрүнүн семьясы менен азыр деген бутунан тургандан кийин деле карабай калышат экен. Баягы бай болгондо бүтүн сыгып канын жарайт дегендей эле болот экен. Ошо бирдеме болсо эле эмне, мен үчүн тийдиң белең, мен үчүн ажыраштың белең эмне сен деп эле ушундай шумдук сөздөрдү жадырып эле коркор эле сүйлөшүп өткөн. Анан мен деле убагында жардам бергем, чындап келгенде. Убагында аябай эле карагам мен деле, кокуй деп. Эми менин мынтип убагы келип Кудай таала момунда болуп калгандан кийин бир кызымды карап берип, мынтип жардам бере албай коюшту бир туугандарым. Кызымды төрөгөндө жыгылгам аябай. Мындан да кармап жыгылып калгам, жан жок өлүп калган болчумун. Чүрөлүк болуп жаткам. Жатканда эле токмокто турат бир туугандарым. Алар келип мени карлар үйөткө сөздөп сразу. Кичинекей, анан кийин кичинекей кызым нечикте болчу, ичем деңим салбай кыйналып атканда, кыймылбай болуп алдым да. Эми жан жок болуп калды. Өлүп калдым да, өлүк киши болуп калдым мен аябайчы. Анан кызымды сен кызыңды бага албайсың, детдом өткөзөбүз деп. Экөөбүз эки жакка ажыраткан болду да. Мен деп кышынын чилдесинде кууп чыгып салышты мени таяк менен. Баса албай айтканда. Анан чыгарган бадушкам бар үчүн Нургүл деген. Фамилиясы очусун билбейм, Нургүл деген бадушка келди, жаш келин бар. Анын эле балдары чакасы арчу, токмокто турчу бир квартирада. Элеси мен багыш алды, жашоосун кыйын болчу аябай. Ал көчүмө жакшы болчу аябай. Ага бардым. Барсам ал багыш өз бир тууганымды алып карады мени. Карап башын көтөрүп жаткызып диванына тоосума тамак коюп, чайын берип, ушинтип карады. Андан кийин ал айтты. Токмоктун базарында дейт. Надежда деген, үмүт Надежда деген бар дейт. Атайын ошо бекер карайт, дарылайт. Ошого барбайсың, ошо бекер эмет берет сага дейт. Машинеге да отура албайм. Отуруп кыймылдасам эле жаным көзүмө көрүнүп бакырып атам. Жөө асайын деп тиги бадушкам жетелеп, ошо бадушкам ошого барып, ошо документарный каттатып барын. Карточка ачтырып, багып көрсөтүп, жакы бияка алып көрсөтүп, момунда болот деп көрсөттү. Мага 4-5 мас жазып берди, укол жазып берди, укол өсө сайып берип ачты мага. Ошентип бир жумадай ойжудум да, бир жумадан кийин уже таякты тыштадым да, бутум движение болду, кыймыл келди. Өзүм адамды басып, улуу байкем бар, нарына оттук да. Ошо кызымды алып кеткен. Кызымды алып кеткен болчу, мен карап чоңоп берем, сен киши болгондон кийин кара кызыңды өзүң менен аласың депчи. Мен бир тууган байкеңим мен жаман каалам, сен аман жакшы адам болуп кет деп. Ошентти. Болуп тур деп анан байкем ыраазымын, аябай баягы эң улуу байкем бар, Талайбек деген жакшы жардам берди мага деп барып кура алган жок менин кызымды баягы. Рахмат деп ошентип алып кызымды беришти. Жашынакай караптыр, рахмат. Жегимде төрөгөн бир эмчеги өзүнүн баласын эмгисип, бир эмчеги менин кызым эмгисип ошентип чоңойтуптур. Аракты эле ичип алып, мумутуп өлтүргөнгө чейин барып калды. Кызым чыркырап ыйлады. Эмеге башым батырып, муунтуп атканда чыркырап мен үзүлүп баратканда, чыркып баратканда кызым мама деп бакырып ийди. Ошондо жолдошум тартип өзүн эметип калды. Тиги кызымдын атасы Кеминдеги.
Анан кызымды алып эле коляска салып турган кишке жөө токмоктон үстүнө кеттим. Кызым кой. Мен өлүп калсам, ачык сыгат эмес бул, кеминдеги Орловкадагы өзүм жолдошум кызымдын атасы, Морки кызымдын атасы, кичинекей 4-5 ошол кыздын атасы болуп да. Бул кишиге качан чыктыңыз эле? 2019 ноябрь айында келдим мен. Ар кимдикинен айтпайм, ар кимдикинен деп жаш келин сарай бар экен, тоодо мал багат экен. Ошол жака кызымды ачка калтырбайын деп эле барып койбойсак жаран берейин, уюп буюн сайып, нанып парын бышып, тамак асын кылып турайын, главный кызым курса ток болсун, кийин бүтүн болсун, үйшөсүн, главный жакшы болсун деп эле, бир жерде болсун деп эле кызым, кызым үчүн мен ошол жака жаран берип жүрдүм. Анан ошо колу, анан көздөрү менен окат кылып барат эле чыдабай колумда отуруп карап ошо. Үйүңүздө менчикпи же эме квартирадасыздарбы? Квартира. Квартирада. Үй жок. Квартира тигинде эле жүрөбүз. Квартирада турабыз. Ден соолугум деле ушунчалык инвалид деп деле жок болчу. Жүрчүмүн, дуңгандык иштеп эле анын болчумун. Умунтуп калдым, акыры жыгылып кышып эле умунтуп оорукчандан дагы аябай болуп калдым. Өзүм да карман албай атам. Колуңарда болсо жаран берип койгула. Өзүм да жашоом кыйын аябай. Кызым бар. Аябай жашоодон, оокаттан, продукттан деген акча эме деген деле бүт эме кыйналып жүрөбүз. Иште кыла албай эсептеп эл журттар деле кошуна колоңдор анча мынча жаран берет. Нан пан пул жетпейт деп турат. Ошончо дагы эчтеке жетпейт экен. Ошонтип эле боюмда ар жакына төрөйм, ошого дагы тыңыш керек дешет. Тыңган эми төрөгөндө кандай болот деп ойлонуп отурам. Жаран берсеңиздер, ошо Алланын ыраазычылыгын дагы Кудай Таалам дагы силерге дагы ошончолук мага кандай кылып жаран берсе Кудай Таала силерге да ошончолук ойлогон максатыңар ишиге ашыр. Мен буга чейин өйдө жакта бир квартирада турчумун, анан ушул жерге убактылуу көчүп келгем. Анан жашоо турмушум ошол начар, кичине немереке колдоо керек болуп турат да. Тазалыкка кирген турбайсыз, аяктан канча сом айлык берет? 6000 тегерегинде акча алам ошол айлык мөттүн эсебинен ошол. Анан төлөк пул алам 1200 сом. Майыптуулук боюнча. Майыптуулук боюнча. Көзүңүз ооруйбу? Көзүм ооруйт, анан башка жеринде ийинде алып, кол солдорум сынып. Анан кызга пособие алынбайбы, жери? Кызга пособие бияка учетко отура элек. Келинчегимде учетто жок да, биякта айлык мөттө. Ошон үчүн тиги неме болду. Кандай ушул документ жагынан кандай жардам керек болот? Эмне кылыш керек экен? Документ жагынан эми келинчегимдин мурунку документтерин туралаш керек да. Бияка учетко туруш керек. Канча болуп калды сиздер менен ошо жашап атканыңыздарга? Эте буюрса где-то 8 ай болуп калды го, эми 8-9 ай. Анан төрөгөндө бияка эле келип жашайт да, биякта эле болот. Төрөгөндө эми убакыт көрсөтөт, бул жерге жашайбыз. Эми неметкичек убакыт жашап турабыз.